Кадамжай районуна караштуу Көтөрмө айыл өкмөтүнүн Кызыл Булак Тамаша автожолунун 8-9 километри, Дагырагы Актерек курулуш участкаларынын жолуна жалпы 2 километрди түзгөн асфальт төшөө иштери башталды. Мындан сырткары аталган жолду кеңейтүү иштери да кошо жүрүп жатканын Көтөрмө айыл өкмөтүнүн башчысы Райымбек Табалдиев да айтып өттү. Бүгүн ошол жакшы иштин алдында турабыз да. Себеби көп жылдан бери аягына чыкпай аткан иштер мына өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен Баткен областына өзгөчө бир көз караш менен калган мамилеси менен ушул жакшы иштер башталды. Мына азыр сиздер көрүп турган Кызыл Булак Тамаша автожолунун 8-9 километрлери Актерек курулуш участкаларында ушул жолду асфальттошоо, пландоо иштери жүрүп жатат. Бул да болсо элдин жыргалчылыгы үчүн деп эсептейбиз. Ошондуктан бул ыраазычылык билдиришибиз керек. Бул Минтранстын өзгөчө ошол Кадамжай районунун ДЭП-46 ишканасына ушулар бүгүнкү күндө биздин элдин жакшы жыргалчылык үчүн жакшы жолдоңдоп иштерин жүргүзүп атат да. Жалпы жолдун узундугу быйылкы жылгы планга киргизилгени боюнча 2 километр. Анан кеңейтүү иштери толугу менен жүргүзүлөт. Мына сиздер азыр көрүп турган жол бул Кызыл Булак Тамаша жолу деп аталат. Ушу Кызыл Булак Тамаша жолунун 7-8-9 километринде турабыз. Бул курулуш Актерек участкалары деп айтылат. Бул быйылкы жылдын капиталдык курулуш ремонттоо эсебинен 2 километр жол каралган. Ушу быйылкы жылдын эсебинен 2 километр жол капиталдык оңдоо түзүү асфальт төшөө иштери жүрүп жатат, азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой. Бул жолдун калыңдыгы эни 6 метр, калыңдыгы 6 сантиметр болот. Азыркы күндүн талабыга жооп бере турган бул жол азыр биздин жол курулуп жаткан жол бул Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Кыргыз автожол ишканасынын балансында турган жол. Жалпы узундугу бул жолдун 22 километр Кызыл Булак Тамаша деп айтылат.